Филология илимдеринин доктору профессор Чынар Бүбүтүлеева 1971-1975 жылдары Владимир Маяковский атындагы Кыргыз кыз келиндер педагогикалык институтунун чет тилдер факультетинин немис тил бөлүмүндө билим алган. Азыркы учурда университеттин Шарипа Кадырова атындагы дүйнөлүк тилдер жана эл аралык мамилелер институтунда эмгектенет. Университетке мектепти бүткөндөн кийин мен Талас районундагы Чат Базар айылындагы Советтер Союзунун баатыры Асанбек Отурбаевди мектебин бүттүм, орус классты. Ошол жерден бизге Курманалиев, Көчөн Курманалиевич деген сабак берчү. Анда мурда Владимир Миронович деген мугалимибиз бар эле, немис тилин берген. 5-класста немис тили сабагына комиссия келип, анан ал комиссиядан бүткөндөн кийин, сабак бүткөндөн кийин ушу Владимир Миронович мен башыма сылап, ушул кыз немис тилин жакшы билет деп, ада 5-класс электе. Ошондо мага батасын берсе керек да. Анан Фрунзе шаары болчу, а кезде Фрунзе шаарына келип, ушул Шенпед институт жакшы, ата-энемде ошону ушул жака барбайсыңбы, немис тилде билесиң деп мага ушундай кеңеш беришти. Анан келип документимди тапшырып, анан 1-экзаменден немис тилде 5 тапшырдым. Ошо кезде кафедранын башчысы немис улутундагы киши Гешеле Бруно Оттович деген. Андан кийин ал жер Тартакова деген мугалимдер окутту мени, Кайбектена Бектенова, Галина Сабирна Рысалиева деген. Анан немис улутундагы, бул Кыргызстанда жашаган немис улутундагы мугалимдер көп бизге сабак берди. Бекерман Елена Владимировна деген белгилүү, Тутлес Вадим Петрович деканыбыз эле. 75-жыл бүтүп, анан мектепте иштеп калды. Мектепте Талас районунда, Талас шаарындагы номер 4-мектепте иштедим. Кайра ошо өзүмдүн сүйүктүү альма-материм, институтум Маяковский атындагы Кыз келиндер университетинде кайра иштеп калдым. Институтунда кайра иштеп калдым. Ага лаборант болуп. Анда 1 жыл иштегенден кийин мугалим болдум. Анан 1981 жылы Ленинград университетинде атайын жогорку окуу жайларга даярдай турган мугалимдерди курсу бар эле, 2 жылдык. Ошону бүтүп кайра келип иштедим бул жака. 2001 жылга чейин ага окутуучу болдум, доцент болдум, кафедра башчысы болдум. Немис тил кафедрасында профессордун милдетин аткаруучу болуп иштеп жатам учурда да. Анан мен үчүн ушул жер өтө ыйык. Себеби энди канча 50 жыл болду. Ошондон бери эле менин жашоом, турмушум, ишим ушул университет менен байланышкан. Ушул турмушумда чоң мага даңгырды жолду баштап берген ушул институт. Азыркы учурдагы институттун деңгээли бир топ үйдө болду. 1971 келдим мен мектеп бүткөндөн кийин. Ошо кезде Нурпаша Хусабаевна Абдуазизова деген ректор эле. А кишинин өзүнчө эле бир көргөндө ушундай сүрдөчүбүз да. Кыздар үчүн, келиндер үчүн көптөгөн шарттарды түзүп берген ошол киши, ушул Жемпет учурунда. Андан кийин ректордон кийин Татыбекова Жанета Саймасаевна ректор болду. Андан кийин Ачилова болду, Ачилова Рахат Ачиловна. Андан кийин дагы Курманов Зайнидин Карпбекович деген ректор менен иштедим. Андан кийин Бүрбаев, Алтасыл Канычтов, Бекбалаев Амангелди Абдыжапарович.
жетектеди. Ушундай залкар мыкты адамдар, илимдин адамдары жетектеп жүрдү. Чынар Бүбүтүлеева 70-тен ашуун илимий макалаларды, 3 монография жана 3 окуу усулдук колдонмолорду даярдап, немис тилинен кыргыз тилине көркөм адабиятты которуу менен австриялык жазуучу Юра Зойфердин 4 көркөм чыгармасын жана биографиясын немис тилинен кыргыз тилине которгон. Ленинград университетинде романо-германский факультет деген бар болчу. Ошондон жогорку окуу жайларга мугалимдерди, чет тил боюнча мугалимдерди даярдоо курсу бар эле, 2 жылдык. Ошону бүттүм. Ленинградда окудум, очно. Үй бүлөм биякта Кыргызстанда алышты. Анан 2 жыл бүткөндөн кийин дипломду алып келип, бияка кайра иштеп калдым. Анан кийин 1990 жылы кандидаттык диссертациямды жактадым. 2010 жылы докторлук диссертациямды коргодум. Немистин академиялык алмашуу деген кызматы бар. Deutsche Akademische Austauschdienst деген. Алар болсо ушул мугалимдер менен биз алмашчыбыз да, Германиядан бизге келишчи профессорлор, биздин профессорлор мага окшогон илимдин кандидаттары ошол жака барып стажировка өтчүлүк. Анан көптөгөн материалдарды ошол жактан чогулттум. Биринчи жолу 1996 жылы Германияга бардым, Гамбург университетинде. Анан ошол жерде менин жетекчим Эльмар Тернерс деген профессор болду, немис тилин. 2 ай жүрүп, Институт фонетики и индогерманистики деген институтта стажировка өттүм. Азыркы учурда менин жашыма карабай дагы деле келип стажировка өтсөңүз болот деп чакыруу алдым. Бирок ойлонуп атам. Чынар Бүбүтүлеева 2008 жылы Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигинин ардак грамотасы менен 2022 жылы Ишен Аларабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин эмгек каарманы төш белгиси менен 2023 жылы Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигинин Илимдин мыктысы медали менен сыйланган. Абдан өзгөрүлдү биздин университет, абдан деңгээли, айтып атпаймынбы? Ушу короого кээде чыгып, келип сабагыма бир 10-15 эрте келип короого отуруп, көз алдымда баягы эски беседка бар эле, Лениндин эмнеси бар эле, айкели бар эле. Ошолордун ордуна жаңыча заманга тете жакшынакай мындай бир скверлер курулду. Жакшынакай мындай ортодо боз үй, биздин Кыргыздын улутунун эң биринчи бир белгиси боз үйдүн формасында беседка курулуп, ал жерде студенттер отурат.
Анан айтып атпаймынбы, илимий жактан абдан бир топ абдан эле өзгөрүлдү. Өзгөчө китепкананы айтайын. Мындай китепкана биз окуп жүргөндө андан кийин деле мындай деңгээлде жок эле. Анан ошо буда болсо ошо биздин жетекчилердин чоң салымы деп ойлойм. Ошо университеттин аброю бийик болсун, аброю заманга тете болсун деген аракеттер абдан күч. Азыркы биздин ректорубуздун да салымы аябай чоң деп профессор Айгүл Төлөковнун салымы. Ушул жылы биздин Ишеналы Арабаев университетиндеги жамаатын, жетекчилерин, студенттерин, магистранттарын, окутуучуларын баардыгын 80 жылдык юбилейлик маареке менен куттуктагым келет. Ошо 80 жылдын ичинде көп ийгиликтерди жетти, дагы жете берсин. Келечеги кең болуп, ошо Кыргызстандын мугалимдерди даярдоодо биздин университет эң чоң салым кошуп атат. Себеби 80 жылдын ичинде жалаң гана мугалимдерди даярдоо менен алектенген университет дагы деле алдыда көптөгөн проекттер бар, идеялар бар. Ага мүмкүнчүлүктүү түзүлүп атат. Мүмкүнчүлүгү эң биринчи профессионалдык мүмкүнчүлүктөр, мына мугалимдердин билими, илими заманга жараша ар бир чет өлкөдө болобу, бизде болобу өздөрүнүн мүмкүнчүлүктөрүн өркүндөтүп жатышат.